Кыргыз чегара кызматынын түзүлгөнүнө быйыл 20 жылга толду. Чегара кызматы Кыргызстанда 1999 жылы түзүлгөн. Мына ошол убакыттан бери чегара кызматкерлери мекенибизди коргоого, элибиздин тынчтыгын сактоого барандуу салымын кошуп келет. Алардын катарында Достук чегара кызматынын кызматкерлери да өз ишин улантып келет. Бул өлкөбүздүн түштүк аймагында жайгашкан Өзбекстан мамлекети менен Кыргызстанды чектеп турган Достук чегарасы. Чегарачылардын жумушу күнүмдүк жашоого айланган. Анткени алар дайыма мекен тынчтыгын көзөмөлдөп турат. Кенже сержант Айкыз Шырматова 30 жашта Айкыз айым бул жерде чегарадан өткөн жарандардын өздүк документтерин текшерип тактыкка жооп берет. Мен өзüm жеке милдетим бул паспортко келет, паспортун алам, паспортун текшерип, өзүбүздүн аппаратыбызга салып, ошо негизинде адамга таандыкпы, таандык эмеспи, ошону так билип туруп, анан биз паспортуна печатты басып өткөрүп жиберебиз, чегара көзүмө өткөрүү жайынан. Айкыз Шырматова үй бүлөлүү 2 баланын энеси. Айтымында жолдошу дагы күч түзүмдөрүндө эмгектенет. Мырзалардан калышпай чегара тынчтыгына жооп берүү жумушундагы милдети. Кесибине болгон кызыгуусу аны күн сайын бийик максаттарга жетелейт. Биздин жумушубуз үчүн аял кишиге өтө эле оор деп ойлойм, бирок өзүбүздүн жумушубузду жакшы көрүп, чын жүрөгүбүздөн берилип жумуш кылган үчүн бизге эч кандай оордугу деле сезилбейт. Ошондуктан сыймыктанып гана иштей алам да, иштеп жатам. Өлкө ичинде кандай майрам болбосун, чегара кызматкерлери ар дайым иш үстүндө. Жооптуу иштин тактыгына көнгөн чегара кызматкерлери майрам күн дегенди билишпейт. 11 жылдын жүзү болуп турат. 2008 жылдан бери чегара кызматындамын. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегарасы ар бир чегарачы үчүн ыйык жана кол тийгиз. Чегара кызматынын оорчулугу бул ушу дайыма күжүрмен даяр туруу. Ар кандай кырдаалдар болот, ошол кырдаалдар боюнча кырдаалдарга жараша аракеттенүү. Кыргыз чегарасынын түзүлгөндүгүнүн 20 жылдыгы Ош шаарында белгиленди. Өлкөдөгү тынчтык өнүгүүнүн өзөгү деген кала башчысы бүтүндөй элдин коопсуздугун коргогон мекен сакчыларына ыраазычылыгын билдирди. Ошондой эле бир катар чегара кызматкерлерине ардак баракча жана белектерин тапшырды. Эң негизги маселе мамлекет болгондон кийин ушул чегарада көрүп атпайлыбы, ушул чегарада кичинекей жаңжал чыкса бүт кыргыз эли, башка коңшу мамлекеттердин жетекчилери баш болуп, эң биринчи мына ушул сиздер ошо ойлонуп, элибиз ойлонуп, мына кыжалат болуп атабыз. Ошон үчүн мамлекет болгондон кийин биринчи ушул чегарабызда тынччылык болуп, чегараларыбыз такталып, 1999 жылдан баштап мамлекеттик чегарабызды кыргыз чегарачылары өз колдоруна алышып, өздөрү кайтарып, өзүбүз коргоп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Мына ошол 99 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 20 жыл толуп отурат. Ошол 20 жыл аралыгында мамлекеттик чегара бир топ кыйынчылыктарды басып өтүп, бир топ тоскоолдуктарды басып өтүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой ошол чегарабызды жаңы кабыл алып, ушул чегараны кайтарып баштаганда эле Баткен кооп алаңы башталган 1999-2000 жылдары. Ошол кооп алаңда дагы биздин чегарачылар өздөрүнүн эрдиктерин көрсөтүп, ошол жерде душмандын мизин кайтарганга бүт тараптан катышышкан. Ош облусу Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен чектешет. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Сонуу, жаңылыктар.